Закондо айтылгандай жүрөм десең, чек арадан бир чыгып кирем десең, Жыргалбек бүт жолдорун айтып берет, звонить эт, сурап көр, ишенбесең. Эч ким жок мыйзамды бузуп жыргап кеткен. Наоборот, проблема ырбап кеткен. Кыйналбай туура эле жүрөм десең, түз эле сурап көр Жыргалбектен. Без пересетка, без посредниксиз күн сайын жолго чыгабыз. Ишеничтүү айдоочулар жана таза тыккан унаалар кызматыңыздарда. Чалыңыз 24 саат 7 күн. Буга чейин чыдап келдик. Төлөбаев ээн баш блогерлерди тартипке салууну сунуштады. Бүгүн 3-майдагы жогорку кеңештин жыйынында эл өкүлү Балбак Төлөбаев ээн баш блогерлерди тартипке салуу керектигин айтты. Анын пикиринде айрым блогерлер президентти баш кылып, жогорку кызмат адамдарынын аброюна чек келтирүүдө. Блогерлердин баары дебейм, бирок айрымдары президентти баш кылып, баарын жамандап, анан бүгүн пара менен кармалып жатат. Милицияны блогерлер алып барып текшертип жатат. Бул эмне деген жакшылык? Анан башка бир блогер чыгып алып, кыргыз элин ашатып сөгүп жатат. Буларга кандай чара көрүп, эмне кылабыз? Мен баары дебейм, кээ бирлери этиканы сактайт. Бирок көрүнгөнү, мамлекеттик органдарга кирип алып, ит акмагын чыгарып иштетпей жатат. Бирөө жамандап жатат, бирөө кармалып жатат. Эми буларга карата өкмөт кандайдыр бир чечим кабыл алышы керек да, деди Төлөбаев. Ошондой эле ал блогерлерди ЖМКлардан айырмалаган кандайдыр бир жобо керектигин белгиледи. Кыргызды, динди, ыйманды баш кылып сөккөнүн эми айтпай эле коеюн. Түндө президентти баш кылып сөгүп жатты эле. Бүгүн $40,000 пара менен кармалды. Ошол блогер бизге эмне деген гана сөздөрдү айткан жок. Жогорку кеңештин алдына келип алып, акмактар деп бизге акыл үйрөтүп жүргөн блогер бүгүн пара менен кармалып отурат. Муну бийлик бир иретке келтирбейби, деди депутат. Төлөбаев буга чейин эмне деген ачуу сөздөрдү айтса да көтөрүп келген деген, мындан ары аларды иретке салып, тартипке чакырууга убакыт келгенин кошумчалады. Белгилей кетсек, бүгүн Чүй облустук милициясы Аламүдүн районунда акча упузалаган блогер кармалганын кабарлаган. Джо Байден мигранттардын агымынан улам Мексика менен чек арага 1500 аскер жөнөтөт. АКШ президенти Джо Байден АКШ Мексика чек арасына кошумча 1500 америкалык аскерлерди жөнөтүү чечимин кабыл алды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, аскер кызматкерлери чек арачылардын ишин толуктайт, бирок укук коргоо операцияларын жүргүзбөйт. Алар мониторинг жана маалымат чогултуу менен гана алек болот. Учурда чек арачыларга жардам көрсөтүү үчүн Улуттук гвардиянын күчтөрү тартылды. Бул кадам COVID-19 чектөөлөрү алынгандан кийин мыйзамсыз иммиграциянын көбөйүшүнө даярдыктын бир бөлүгү катары саналат. Булак Суперкежи. Султанбаев АКШ Конгрессинин азаттык боюнча кайрылуусуна комментарий берди. Президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Майкл Макколдун жана мамлекеттик департаменттин азаттык боюнча кайрылуусуна комментарий берди. Бул тууралуу ал Фейсбуктагы баракчасына жазды. Алар алыскы жакта болгондуктанбы, бул жактагы жагдайды жеринен толук билбей, так түшүнбөй билдирүү жасаганы көрүнүп турат. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги азаттык чек арадагы окуя боюнча чындыкка дал келбеген маалымат таркаткан үчүн тийиштүү мыйзамдарыбызда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарынын чегинде иш алып барган. Андан соң аталган министрлик сот органдарына кайрылган. Сот органдары териштирүүлөрдүн жүрүшүндө тиешелүү чечим кабыл алышкан. Сот бийлиги бизде көз карандысыз, чечимди өз алдынча кабыл алат. Алардын ишине кийлигишүүгө эч кимдин укугу жок. Кыргызстан ачык айкын эркин өлкө. Бизде сөз эркиндигине жана эркин медиаларга эч кандай чектөө жок. Өлкөбүздө ар бир жаран өз пикирин ачык айтууга толук укуктуу жана алар ушул укугун толук кандуу пайдаланышат. Ошондой эле бардык уюмдар дагы ушундай укуктарга ээ. Бир гана шарт, өз ишмердигин мыйзамдарды так сактоо менен алып барышы зарыл. Аталган билдирүүлөр орунсуз жана негизсиз деп эсептейбиз жана биздин ички иштерибизге кийлигишпөөгө чакырабыз, деп жазды ал. Буга чейин АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Майкл Маккол соттун азаттыкты жабуу чечими боюнча пикирин билдирген. Анда ал абалды ЖМКга көрсөтүлгөн кысым катары баалаган. Мындан тышкары бийликти азаттыкты жабуу чечимин жокко чыгарууга жана бардык чектөөлөрдү алып салууга чакырган. Маалымат үчүн, министрлик азаттыктын ишмердигин токтотуу өтүнүчү менен сотко арызданганы быйыл 23 январда маалым болгон.
До арызда эл аралык компаниянын «Настоящее время» телеканалы Кыргыз-Тажик чек арасындагы окуя тууралуу жарыялаган видеоматериал веб-сайтынан өчүрүлө электиги жана ал социалдык түйүндөр аркылуу тарап жатканы белгиленген. Азаттык медиа ал материалда журналисттик стандарттар сакталганын жана мыйзамга каршы аракет жок экендигин белгилеп келет. 27 апрелде Бишкектин Ленин райондук соту Азаттыктын редакциясынын ишин токтотуу чечимин кабыл алган. Булак Суперкежи. Кыргызстандын карызы 489 миллиард сомду түзөт. 2023 жылдын февралына карата Кыргызстандын мамлекеттик карызынын ички жана тышкы көлөмү 5 миллиард 698,90 миллион долларды же 489 миллиард 439,29 миллион сомду түзөт. Бул тууралуу Финансы министрлигинен билдиришти. Ведомствонун маалыматына караганда, анын ичинен ички карыз 1 миллиард 104,53 миллион доллар, ал эми тышкы карыз 4 миллиард 499,37 миллион доллар. Мындан мурда 2023 жылдын январь-март айларында Кыргызстандын мамлекеттик карызын тейлөөгө бюджеттен 9 миллиард сом бөлүнгөнү маалымдалган. Булак Назар Ньюс кечи. АКШнын планында Украинаны мамлекет катары сактоо жок. Украинаны өз алдынча мамлекет катары сактоо АКШнын планында жок экендигин Россиянын Коопсуздук кеңештин катчысы Николай Патрушев Известия басылмасына берген маегинде билдирген. Ал АКШга кадыресе калкы деле жок, жаратылыш ресурстарын аябастан пайдаланып иштете турган объект гана зарылдыгын айткан. Мындай неонацистик менен Вашингтон Украинаны социалистик, экономикалык көйгөйлөрдөн, фашисттик маанайдагы кысымдан сырттан калка издеп миллиондогон эл жапыр чыгып кете баштаган аймакка айлантып койду деген Патрушев. Анын айтымына караганда, Вашингтондун Украинада 30 жылдан бери уюштуруп келген чайпалтуусу калктын 2 эсе кыскаруусуна алып келди. Ал эми бүгүн Үй Россия менен болгон согушту акыркы украиналык калганга чейин башын оорутпастан эле улантуу ниетинде. Анткени менен Украинаны өз алынча мамлекет катары сактап калуу АКШнын планында жок деген Коопсуздук кеңештин катчысы. Буга чейин Коопсуздук кеңештин төрагасынын орун басары Дмитрий Медведев Украина өлкөсү Европага да, АКШга да, Африка, Латын Америкасына, Россияга да керек эмес деген, андыктан мамлекет катары жашоосун токтотот деген пикирин айткан. Ал катардагы америкалыктарга Украинанын эмне экендиги, ал кайда жайгашкандыгы маанилүү эмес экендигин, арбыны аны билбей тургандыктарын билдирген. Ишинен сөзү көп саясатчылар санкциялык компаниялардын арты менен өзүн пиар кылгысы келип жатканына токтолгон. Алардан америкалыктар эртеби кечпи белгисиз болгон 404 деген мамлекет түшүнүксүз болгон Россиянын кайсы бир бөлүгү үчүн ыңгайсыздыктарга чыдап, истеблишменттин эмне үчүн инфляцияны жөндөө, иш орундарын түзүү же штаттардагы кырсыктар боюнча иш алып барбаганын сурап алышарын айткан. Булак Назар Ньюс кечи. РФ Коопсуздук кеңеши НАТО чек арага жакын аймакта аскерин күчтөөдө. НАТО Чыгыш Европада аскер контингентин көбөйтүүдө, бөлүктөрүн күчтөп, Россиянын чек арасына жакын аймакта аскердик инфраструктурасын модернизациялап жатат. Бул тууралуу РФ Коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев билдиргенин РИА Новости жазды. Батыш өзүнүн планына ылайык биздин өлкөгө саясий, аскердик жана экономикалык кысымын акырындап күчөтүүдө. НАТО Чыгыш Европа мамлекеттеринин аймагында кошумча күч тартып жатат. Ушул тапта региондо 60 000 аскер адамы бар деген Патрушев. Анын айтымында Альянс Украинага техника, курал-жарак жөнөтүп, Украин армиясы үчүн жоокерлерди даярдоо боюнча ондогон атайын борборлорду ачып иштетүүдө. Булак Спутник кечи.